Жогорку президент, жогорку кеңеш, жогорку сот, башкы прокурор, акыйкатчылар, сиздерге кайрылабыз биз. Сиздер акыйкатты чечип бериңиздер, акыйкат немелерди жүргүзүп бериңиздер. Сиздерден өтө суранабыз. Биз ошол кыз 2012 жылы өгөй атасы 1 майда эме кылып жаман ишке барып эме кылган. Ошондон бери 14 жаштан бери ошол кызды ошол жаман иш менен өзүнүн немеси менен жүрүптүр, пайдаланып жүрүптүр да кызды. Аны биз билген жокпуз. Аны биз билгенден кийин, тойун болгондо билгенден кийин гана сотко кайрылып, ошондон бери 6 ай өттү. 6 айдан бери ошол сот чечим кылбай, ушул убакытка чейин 6 айдан бери эми чечилди да. Эжемдин үстүндө бир бала, 7 баласы бар эжемдин. Ошонун үстүнө кирип жашап жүрдү. 2012 булар не болду? Ортодо бала бар. Баласы туралгандан кийин кызды 5-класстан окутпай койду. Ошол бойдо кыз мектепке барган жок. Кыз уже сабатсыз болду. Ошол эч жака барбайт ушул кыз, даже тууган урукка барбайт, же тайне, же тага, ата тарап эч жака барбайт. Только өздөрү менен жүргөн ушул кызчы. Өгөй атасы машина алып барып, машина менен алып барып, кайра алып келет. Бир адам менен сүйлөштүрөт ошол. Ушул кыздычы эртең менен чыгып келсе, сен 100 баклажка терип кел, 100 сом акча көтөрүп кел. Бир чөжөгөй жем керек, саңаян нан керек. 100 сом таап келин деп эртең менен чыгат, обедке чейин 100 сом таап келин деп чыгарып берет. Ал байкуш кыз өзгөн шаарында кыдырып жүрүп 100 баклажка терип 1 сомдон саткан күндөрү болгон экен. Анан кийин кыз айтып берип атпайбы, ыйлапчы, ушундай дейт. Кийин ошо зоопуктаганда испираль менен салат кызды. Кыз кайра коркутуп, бирөөгө айтсам союп коем. Өлтүрүп, ошо немеде айылдагы үйүнө мешокко салып, суга салып өсем, сени ким табат эле? Тагаларыңды көрдүм, атаңды, ата тарабыңды көрдүм. Биз өтө карапайым адамбыз. Мындай бирөөгө жамандыгыбыз тийген эмес өмүрүндө. Ошол нерсени ошондайсы баягы кыз эч кимге айтпай неме жүргөн. Өтө оор болгон кыз. Азыр деле оор ушундай жаш балдар милиция эч көңүлүн урутпайт ушул кызчы. Ошентип жүрүп, комда жүрдү, окутпагы де. Мен бир жолу айтканмын эжеме да, ушул кызды окутпагы десем, деп коюп койду. Бирде эжем менен урушканда, сен киришпе, өзүң тууп чоңойткон балам, сен киришпе деп кайра мени урушкан. Азыркыга чейин эжеме көз сүйлөшпөйт ушундайга. Мен айтканмын, буга 15 жыл аз плат атасың десем, 50 жаштан өткөндөн кийин эң көбү 15 жыл деген. 6 айдан бери сага ошо апам бар, апам эшти алып барабыз, кайра келебиз, барабыз, киребиз, 6 айдан бери сүйлөп жүрдү. Бул кызды көрүп туруп эле, салыштырып эле сотто берсе болот болчу. Шунун үчүн акчасы көп адамда акча менен чечип коюп атат. Биз болсо карапайым адамбыз, мынакта сыртта эле калып атабыз. Ушуну жакшы бир чечип бере турган адам керек да. Ортого коюп берсе, атын өзү менен атап болчу ошол кишиничи. Ахмак адам экен алчы. Мен кызды айдай кыз айып болду. Мен ушуга күйөм. Башка болсо мейли. Башка баладан болсо мен уш жан-жагы жоготуп бүтүрүп коюп болчу, бул ишти алып кетет болчу. Өгөй ата деген нерсе өтө жаман нерсе. Мунуча неге жогорку сотто ушул нерсени жоктурбайт? Атыбаны салбайбы, ушул чечимдени колдонушпайбы ушундай нерсегечи? Мен ошону өтө буян эми мына Ошко кайрылып атабыз. Оштогулар деле жакшы чечим чыгарып берсе болот. Бул акчабыз менен чыгарып алабыз деген сөздөрдү угуп атам. 160 миң акча берди. Ошончо соттон 15 жылды берди деген сөздөрдү угуп атам. Өзүнө барып төрөгөн өзүнө кирип айтты. 15 жыл 160 миң акча издеп атышат экен. Ошону сиз сурапсыз десем, ушак сүйлөй берет. Көңүл бурмагыла деген. Кайра ошентип сүйлөсө көңүлүбүз топ кетебиз биз. Аякта келип 15 жыл дегенди берди. Өзүнүн кызы менен ошо кишини салыштырып туруп эле соттоп койсо болот болчу ушул нерсеничи. Жаш кыз 11 жаш көтө бир сагыр болчу ушулчу. Грамоталык жездеп болгондо эми киришпейт болчу бул нерсегечи. Мындай кыз ошондой нерсеге баргандачы. Жаным күйүп кетет ачыгы. Эжеме күйүп кетем мен. Эжемди сотто берсе каршы эмесмин. Эжем бир тууган ошол кыздарды балдарды карабаган үчүнчү сотто берип ошол жайга кошуп берсе мен каршы эмесмин. Мен жүрөм, мен ушул текселеп ушул жайда бүтүрүп коет экен. Ал сотко барам. Бул төрөйгө кирем. Ага кандай болот? Жардам бер
деген нерсени түшүнбөйт. Өткөндө сотто сүйлөдү ошо абасынын кызы. Мен кире барсам дейт, жыналар жатыптыр дейт. İçinde şıram eket deydi. Acunanın için ben görgön emesmin, şıramdan görgön emesmin. Oşol kız görgön için ayıp atat da içinde şıram var o dese, bayağı baykuş kız düşünmeyin deliyimdepçi. Ne dediler ben, pedagog ecekes ayıptı, içi kesilgen mi dediler, oha dedi. Oşol nerseni bilgen için ayıp atat, oşol nerselerdi oğup, güveler ayıp verse de buna 15 yıldır bir kendim ben öten arazımında, bu cende akşada oyunu atat, bayların akşasında oyunu atat verdim. Gedeyler ki karat bir aktar. Karapay elderdiler. Uşunu жақсы сотта, ушу жақсы жыйынтыкта берип истеп сурадан мен. Мен башка ушуга нерселерди атууга эле өкүм кылып коюш керек. Өмүр бою кетсин, азабын тартсын ошол жакта. Биз сот эрти жаап болгонга мен өзүмдүн кызымды көрүп соттоп берем. Апа соттоп берет экен, жакшылап карайт экен деп. Жүргөнбүз. А булар болсо узатып берди, жылдыра берди. Бир күн 2 жолу адвокаты келбей койду. Ошентип атына узартып атышты да. Чечим тура эмес да. Ошол жаш кызды көрүп турган, ошол килейген кишини көрүп туруп өзү мындай чечим чыгарып койсо болот болчу да. Ошол бизге эле болмасаңыздар, өзгөнгө барыңыздар. Ошол жерде домдо жашаганда ким жашаган, ошолордон сурасаңыздар, бардыгы айтып берет. Кандай жүргөн, бул кыздар, бул жетим балдар кандай чоңойду эле десе, ушул жерде бардыгы айтып берет. Сотта киргизбей койгон үчүн эле барышкан жок ошолорчу. Сотта бизде киргизе турган болгондо биз барат элек деп 2-3 адам ошол жерде жанында кошуналар айтып атышат. Баклажкаларды терет болчу, анысы терет, бул баласын, ал баласын жумшайт болчу деп. Ошол өгөй атасынан ошол бир баласы бар, ошол баланы баккан үчүн айтканмын, кызды окуттар, эриң окуңор баккыла деп. Ал үчүн жаман көрүнүп урушканмын. Анын 11 катыны бар деп уктум мен. Катынан катын алып, катын жиндиси болуп жүргөн киши экен. O beçara kız kандай oldu? Kандай azap koyardı? Taqdırı talqalandı beçara kızın 11 yaşından beri. Okuvadı, öksük, al жерден öksük boladı. O içinde kança sırı var onun. O жүрөгүндө ömürü öçküçöngdü, neyse kalıp ketти. Ögöy yaşap деп kalıp ketти de içinde. Men daha endiga okşap baskım keledi, men de elge okşap жүрgüm keledi деп içinde sızıp atады, ал beçara жөндөн эле отуруп атты, ал эмне болбойт? Анан өксүп атат, içinde өкүнөт, 2 жолу өлүмдөн калыптыр, биринчисинде тамашка чыктым дейт, уксузду алып чыктым дейт, ичип алып, ошо эжесинин биринчи класста окуган кызы бар, аны эле ичип чыгарыптыр. Айсулуу, мен ичем мына уксузду, мени тамаштан түрдүрчү экен десе, анысы жок, түртпөйм деп ыйлайт экен. Ошо жерде бир саат талаш менен кайрылып түшүп келиптир. Мыналар баары күйүп калды, иче албай койдум апчы деп ыйлайт. Анда бир ошо жерде өлүмдөн калыптыр. Өлө албай койдум дейт, жан бышык экен, өлө албайт апчы дейт. Дарагында пытагы жок экен, асылып чыга албай койдум дейт. Ушуну ыйлайын деп ушинтип ургузсам так иле албай койдум дейт. Пытагына дейт. Өлүштү билбей жүрөм, кантип өлүштүмүн билбейм деп үйгө салып алып кеткенмин ошо баланы. Азыр деле ушуну калкалап карайм. Менин кызым урушуп койбосун. Мен 8 класста окуган кызым бар. Сүйлөбө. Катаңдашпа. Чын кой. Кешке бир 15 мүнөт жарым саат чыккызсам тур. Карап кел. Аркасынан жап. Ойнерде келет, ата жерде отурат дейт. Ошол жерде көзөмөлдө отуруп, алтай өттү ушунун небесинечи. Бечара кызды өлтүрүп алайын деп коркуп. Мен ушул чечимде, ошондорго жол барбы? Ошондор бут дүйнөдө жашоо барбы? Ошондор жок кылыңыздар дейм мен сиздерден. Ошол нерсени мен сиздерден сурадым. Майлы, ойсеңиздер нар болсо мен капа болбойт болчу. Кызымдын өзүндө дептир кетип калат болчу. 11 жашар деген кыз, мынандай көдак кыз, мынандай сакыр кыз болуп атат. Бул нерсе эчтекен билбейм, өмүрүн өткөрүп атат бечара. Тупкуюктун ичинде отурат ушул кызчы. Ушуну кандай кылып чечебиз? Ушуну сиздерден суранам, урматтуу судья. Бардыгыңыздардан суранам. Ушуну жакшы неме кылып бериңиздер. Чечим чыгарып бериңиздер. Мына мен өткөндө терага канча бардым. Жалдырап барган күнүм болгон жок. Жалдырап бардым ушул терага дагы. Жакшы чечим чыгарып бериң ака. Жакшы чечим чыгарып бериң деп коюп барам. Чыгарган чечимим мына 15 жыл эмне? Ошол жерде сотто так туруп албайт адвокаты. Көрдүңбү? Мен айткандай болдум. 15 жыл берди, көрдүңбү деп. Насап бутуйга тоок окшоп чыгып кеттик. Алар болсо бул жер бири-бирин карап күлүп
ал 53 жаштагы киши менен ошону салыштырыңыздар.